Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге эгер документ жактан кирди чыкты кылыш керек болсо, анда 7926 315 1323 номерлерине чала бериңиздер. Дөлөт деген мырза алат, анан сиздерди границага алып барып кайра алып келип коет. Бизге көбүнчө ошол ВКК машина алгандар, ошол ошол сотрудниктерге, ДПСлерге, ошондой эле полиция бөлүмдөрүнө машинаны алдыргандар көп калат да. Анан баардыгы эле жанагы башкаларга окшоп биз мындай немеге чектелүү, ютубка чыгарган же рекламага чыгарган чектелүү. Анткени ошол адамдардын уруксаты дагы керек да. Анан көпчүлүк учурда биздин мекендештер ошол ВКК алганда ошол документти ооз-2 келишимде түзүп алат. Через нотариально кылса жакшы болмок да. Ушундай учурларда өтө кыйын болот. Бирок ошону дагы соттошуп алса болот да. Азыр ушул акыркы 1 жылдан бери ушул автовыкуп машина боюнча алдамчылардын дагы жанагындай услугдары, приемдору өзгөрдү да. ВКК машинаны берет, анан өзүнүн таанышы аркылуу Кыргызстанга депорт кылдырып берет. Кандайдыр бир мөөнөттөн кийин 1 миллион, 1,5 миллион төлөгөндөн кийин анан мына ушундай учурда ошол биз ушу аралашабыз. Негизинен акыркы 3 айда айтып кетейин. Акыркы 3 айда эле биз ушул 7 машинаны кайтарып бердик. Жалаң ушул таксиде иштегендер, анан 2 матис ушул полиция кызматкерлеринен алып бердик. Ушул ГАИден алып бердик. Станкага киргизип койгон. Станкка киргизип койгон, бирок мыйзамсыз алып коюшкан. Кээ бир учурда ошол ээси граждан Россия шартка байланыштуу Кыргызстанга качып жүргөндөр бар да. Ошол өзү келсин деп дагы алып койгондор бар да. Мына ошолорду дагы биз алып беребиз да. Акыркы жолу ошол биз Северный административный округ деп коет. Мына ошол жерде бизге 2 жаран кайрылды. Эми төрага аркылуу чыкты. Бул Кадамжайдын төрагасы аркылуу чыкты. Ошондо биз 2 жолу адвокат алып күйдүк. 5-6 айдан бери машинабызды алып койду сотрудниктер. Уголовный розысканын балдары депчи. Анан чындыгында биз аны текшердик, бардык, барсак мыйзам бузуу жолу менен алынган да. Ал жерде ошол урурлук болгон, картадан машинист болгон. Арыз жазып барган биздин мекендешибиздин документтерин дагы, телефонун дагы, минип жүргөн машинесин дагы алып коюшкан. Болгону азыр өзү алданган, арыз жазганы барган. Анан ошондуктан машина аренда болгон. Былтыркы жылдын август айынан бекен, адашпасам. Ошондон февралга чейин машина ошолордо турган. 6 айга чейин калган. Эме болсо видеолорун дагы сүрөттөрүн коюп койсоңор болот. Анан бул жерде биз прокуратурага дагы кайрылуу болгон, машинанын ээси тараптан, андан сырткары биз дагы кайрылдык. Следственный комитетке кайрылдык, анан ошол жердин отделениянын жетекчисине кайрылдык. Биринчи жолу кайрылганда бизди мындай айтканда ташыңтер деп коюшту. Экинчи жолу биз кагаз түрүндө, документация уже биз искти даярдап алып барганбыз, көрсөткөнбүз. Мыйзамсыз деп прокуратура чечим чыгарып бергенден кийин биз ушул машинанын арендасын тиги полицияларга эскертип бердик. Ушул 5-6 айдын арендасы күнүнө 1700 сом төлөп бересиңер депчи. Анан ошону сотко чейин барабыз дегенде, алар өздөрү дагы кеңешип, өздөрүнүн юристтери бар, алардын дагы эртеси күнү чалышты. Биз силерге машинаны бергенге даярбыз. Буга чейинки адвокаттар мойнуна алган эмес, юристтер жок. Өзгөргөн эмес. Мен генеральный добес алган болчу. Андан сырткары мен дагы ошол бизде иштеген адвокат дагы бир жолу барган. Болгону акчасын дагы 2 жолу ошол адвокаттарга кетирип алган тиги жигиттерчи. Анан үчүнчүсүндө биз айттык, болгону какой-то расходду берип турасыңар, калганын өткөндө бересиңер депчи. Деп биз 5 күндө чечип бердик маселесинчи. 5 күндө жана 6 айдан бери жаткан машиналарды чыгардыңар. Алып чыгып бердик машинаны. Анан ал жерде бир эле машина эмес, ал жерде 3-4 кыргыздын машинасы бар экен. Бирөө кайрылды, калган кыргыздар ошол жерден жолугуп. Ошол жерден жолукту. Андан сырткары мына инибиз дагы өзү келип отурат. Бул жигиттин дагы Таап коюн, бул жигиттин дагы документтерин текшерип, анан айдоочулук жасалма деп ушундай жөө менен, анан документтин базадан чыкпайт деген жөө менен бул жигиттин документин гана албастан 1 айга жакын матис доставкада иштеген машинасын дагы алып койгон да. Станкага киргизип койгон. Ошол отделение жанына алган. Бунукун киргизген эмес, анткени документтерин алып коюп эле отделениянын алдына коюп койгон. Тиги жигиттер киргизип койгон. Анан бул жигиттикинде эле биринчи барганда мындай аракет кылышты, мындай бербегеничи. Анан биз киргенде эле качышты. Тигил жактамын, мен отпускадамын, командировкадамын депчи.
Анан алар деле өзүнүн да жанагысын бергиси келбейт да. Анан 2-3 күн убара кылып, анан кийин бул жигиттикин деле алып бердик. Анткени бул без документ жүргөндө ошол маалда катуу рейд болуп аткан. Выдворение болуп кетиши мүмкүн эле да. Анан биз аларга дагы эскертип бердик, эгер бул жигитке кайта выдворение болгон болсо, анда биз силердин үстүңөрдөн арыз жазабыз. Анткени бул жигитти любой жерде Москванын территориясына кармаса, без документ жүргөн үчүн депортация кылып коюшу мүмкүн эле да. Мына ошондой жөө менен алар деле убакытты өтө узартпастан кийин биз чалсак албады, бирок бул жигитке чалып айтты, эртең документиңди берем тигиндей мындай деп, анан кийин бул жигит машинасын дагы документтерин дагы толук алып бердик да. Мынакей эми иним атың ким сенин? Нуралы. Нуралы. Менин атым Рамазан. Мына агабыз менен дагы майып учурунда дагы айттык. Өзүң ушул боюнча Нуралы толук бир эл менен амандашып алып туруп, Кудай буюрса айтып берсең, эмне болду эле, кандай жерден тосуп эле? Assalamu alaikum баарыңыздарга. Мен ошол доставка тармагында иштейм көптөн бери. Документтерим таза болгон, доставка кылып жүргөн. ДПС кармаган жолдон. ДПС кармап документтердин баарысын алып эле, правам фальшивый экен, документтериңди текшеребиз деп отделениеге алып барып, мени бир сутка кармап отурган. Баардык документтеримди алган, бир суткадан кийин кое берген, документтерди беришпей койгон. Бир жумадан кийин экспертизага жөнөтөбүз ошол жактан келет деп. 2 жумадан кийин баргам, 2 жумадан кийин барсам, эртең кел деп жылдырышкан, өздөрү дагы акча сунушташты. Эч жака кайрыла албадым, анткени алар өздөрү айтты, документтериң менен бир жака кайрылсаң, биз депорт кылабыз деп. Эчтеке кыла албай жүрүп, бул жакка экөөбүз жолугуштуруп калдык. Бул жакка экөөбүз жардам берди, телефон аркылуу сүйлөшүп, өздөрү барышып, сүйлөшкөндөн кийин эле 2-3 күндөн кийин өздөрү кайра чакырышып, өздөрү эле унчукпай беришти, ден соолуктарды сурашып. Ага чейин сенден акча сураган. Монча акча берсең, машинеңди чыгарам деген. Алга чейин өздөрү айтышкан, акча бер, акча алып келсең эле машинаны чыгарабыз деп. Мен акча дагы көтөрүп баргам. Эртең өзү жок болуп калган. Ошентип жылдырып 1 айдай жүрдүм. 1 айдан кийин бул жак байкебизге рахмат, Алла ыраазы болсун, ушул байкебиздер сүйлөшүп алып беришти. Азыр бул жерде сени эмне максаттан документтериң туура эмес, фальшивый деп атат? Праваң жаңылгансыңбы же кандай болгон? Менин бүткүл документтерим таза, ошол причина права фальшивый дешкен. Кыргызстанга дагы окуган жери менен алган жери менен текшерттик, ал жерден да таза чыкты. Анан алардын сөзү менен фальшивый дешти. Алар бирок бул жак байкебиз сүйлөшкөндөн кийин праваң сеники таза экен, ала берсең болот деп экспертизадан алып келип беришкен, колмо беришкен. Мына көрдүңүздөр урматтуу мекендештер, ушул жерден өтө бир чоң суроо пайда болот. Эмне үчүн булар жөн эле бизди токтотуп, мисалы мейли нарушение кылсак, нарушениябызга токтотуп, нарушениянын өзүнүн мыйзамы бар. Нарушенияга жараша протокол жазып берсе болот. Анан мынтип документтерин алып алып, машинесин алып барып кылып коюп өзүн бир сутка дегенби? Ага, Бир бир суткага чейин камаганга алардын укугу барбы негизи? 48 саатка чейин өздүгүн тактоого булардын укугу бар негизиненчи. Анан буну ошол 22 саат базада 22 саат турат, 22 саат карматып, анан кое беришкен. Документтерин алып калышкан да. Документтерин алып калгандан кийин негизинен бул жигиттин айдоочулук куәлигин экспертизага жөнөтүш керек. Кайра регистрация, миграционный карта, паспортун кайтарып бериш керек болчу да. Ал сотрудниктер эчтеке кылган эмес, экспертизага жөнөтүлгөн эмес балдар. Жөнөтүлгөн эмес. Жөнөтүлгөн эмес. Жөн эле кармап отурушкан. Жөн эле кетти. Ошол мыйзам бузулду деп биз эскертүү иретинде эскертип барып сүйлөшкөнбүз. Бул жигиттин документтери ошо автомобиль боюнча мен 3 жолу бардым, жеке өзүм бардым 3 жолу. Анан ошол сүйлөштүк, сүйлөшүү жолдору менен анан жөн эле беришти да. Алардын мүмкүнчүлүгү бар эле, анткени бул жигиттин ошол текшерип, алар деле даярданышты да. Биз камераны умный город деген программаны текшердик, ал башка метродо башка үйдө жашайт, подъездин камераны сөздөр бар деген болду. Анан биз дагы айттык, ал дагы нарушение кылды, силер дагы нарушение кылдыңар, андан көрө померно мындай чечип алайлы деп ошондой келишим менен чечтик дагы. Анан документин алганы, машинаны алганы мен барган жокмун, алар деле чалды, сен келбей эле кой, өзүнө берип коебуз депчи. Анан машинени алып аткан ушул жерден, машинени алып атканда сага бир эч бир катуу сүйлөп же болбосо кечирим сураган учурлар болдубу алардан? Туура эмес кылдык дегендей. Бул байкебизге кайра элек мурун бизде адам катары көрбөй мамиле кылышып, бул жак байкебиз сүйлөшкөндөн Кенебей, кийин, бул жак байкебиз сүйлөшкөндөн кийин өздөрү эле чуркашып, ден соолук сурашып, праваны күлүп жайнашып эле беришти. Анан бул жактарга айтпай эле койгула. Ушу менен алдың кеттиң, юристтериң чалбай эле койсун, бизди убактында албай эле койсун дешти. Катты тапшырбадык, биз УСБга жазганбыз, прокуратурага жазганбыз, ошондой эле сотко дагы жазганбыз. Биз общий 8 направление жазганбыз да. Бир жазгандан. Биз 8 апарып ар бирин көрсөттүк, мына эскертип бергенбиз, мына ойлонгула депчи, анткени биз
баягы соттошуп эле мындай эртерээк чечип, анткени биздин жерлештердин маселесин сот болуп калса, белгиленип калса же тергөө жүрүп калса, бул эч жака кете албай калат. Анан иштей албай калат, анын документтери ошол жакта да. Андан көрө мындай помирно менен чечкен жакшы да. Биз соттошсок деле алардан эч кандай компенсация өндүрө алмак эмеспиз, биринчиденчи. Анан башка кыргыздарга зыян тийип калмак. Бир эле кыргыздарга эмес, мигранттаргачы. Албетте алардын үстүнө иш козгогондон кийин алар деле өчүн алат дейм. Рейдтерди баштап, дагы бирдекелерди ойлоп чыгышы мүмкүн экен. Мисалга айта кетсек, мына биздин ушул выкуп калган айдоочуларды ошол эле райондо болгон окуя. Төлөп өтөйүн дегенде, ошо 1,5 миллион төлөп койгондо, жанагы ошол жерде иштеген, машинаны выкуп берген кыргыздар өздөрү эле тааныштарына айтты эле, бул тиги жигит депорт кылуу деген да. Жөн эле бир причинаны таап туруп. Депорт кылуу берген. Анан тиги булардын иши менен, башка иштери менен ошол эле кызматкерлердин коллегалар менен тааныш болуп калдык да биз кайра барганга. Анан ошондо эле айттык, эмнеге мындай кылдыңар десек, это биздин күнөө эмес, өзүң кыргыздардан кетти депчи. Ошо кыргыздар ынтымак болбой калдыңар деген сөздү мен ошондо уктум да. Типа заказчик тоже киргиз депчи. Эгерде ушундай авто выкуп алып, депорт болуп, 1-2 жылдан бери Кыргызстанга келе албагандар болсо, бизге кайрылса, биз жолун ачып беребиз, соттошуп, мына инициатор деп коет, ошол тарап менен сүйлөшөбүз. Анткени ошол Савеловский сотто депорт болгон ал жигит. Ал жигитти биз ошол мөөнөтү өтүп кеткен жанагы воспаление профиль сурап деп жазып туруп, жүйөлөрдү келтирип, фактыларды келтирип, и заодно жанагы жигиттин атынан жазылган прокуратурага, сотко жазылган кайрылууларды тиркеп туруп, 10 күндө баягы жолун ачып бердик да. Бирок сот бүтө элек убактылуу Москвага келди, азыр таксиде иштеп атат, кайра машинасын алды, Кудайга шүгүр. Өзүн жана алдырып койгон машинасын алды. Машинаны алдык, бирок сот жүрүп атат, анткени биз азыр машинаны эмес, акчаны кайтарып алганга аракет кылабыз, анткени ал ошол лизингге чыгарган ошол ортомчулардын карыздары көп экен. Машиналарды эртең алып коет, арест банк алып коет да, банктагы акча да. Мисалы үчүн бул төлөп бүткөнү менен алар төлөп бүтө элек. Баары залогдо кала Баары залогдо кала бериши мүмкүн да. Ал ошол выкупка берген компанияны биз изиндеп териштип чыктык. Ал жерден бир дагы машинаны чыгарып алганга мүмкүнчүлүгү жок да. Андан көрө акчасын кайтарып алсын деп, мына ушундай учурлар катталса, бизге кайрылса жардам беребиз. Эми ушул жерден эң чоң суроо да, азыркы учурда Москвада выкупка алат элем деп издеп жүргөндөр абдан көп, алып алгандар деле бар. Эми ушул жерден бир кыска өзүңүз түшүнүрүп кетсеңиз, мисалы выкупка алыш үчүн кандай тартипте алыш керек машинаны? Барып, ОЗЕКи же болбосо ошол таксопарк түзүп берген договордун негизинде эле алып койсо болобу? Же андан сырткары дагы бир юридикалык бир документтерди жасаш керекпи? Бизде ушул негизи ушул кыргыздарда азыр автоюристтер өтө аз да. Сейрек мындай почти жокко эс экен. Мен ушул акыркы 6 айдан бери ушул боюнча иштеп атам, мына решение прав боюнча ушулар боюнча иштеп атканда, бул көп жерде бизден мына тажрыйба алуу жергиликтүү орус адвокаттар деле алып жетпей калат көп жердечи. Ага караганда биз өзүбүздүн эмгегибиз менен көбүрөөк натыйжа көрсөтүп атабыз да. Бул жерде негизинен ошол авто выкупка алган биздин жарандар алып атканда барып немени договорду копиялатып же сүрөткө тартып алып келип бизге кайрылып же ошол адвокаттан өздөрү консультация алса жакшыраак болот. Аны өзгөртсө болот, кошумча киргизсе болот. Договорго. Ооба. Аренда автомобили вот с выкупом депчи, ушундайлар кылса болот, анан через нотариус кылса жакшыраак болот. Бирок нотариальный алгандар деле бербей койгон учурлар катталды. Азыр биз ошол мировой сотко берип атабыз, бизге да ушундай адам келди, нотариальный доверие салган, бирок булар дагы технический колдонот да. Сен граждан Россия таанышыңды алып кел, биз ошол менен түзөбүз дейт. Мына ушундай немелер бар, анткени сага биз бере албайбыз, Кыргызстан жаран деп жөнү берсе болот. Ошондо алдаганда аялына же эжесине, кайнэжесине оформдоп коет, машинада алар минбейт. Договорду мисалы үчүн ошо бизге келгенде ошол аялы договор түзгөн, бирок аялдын айдоочулук куәлиги жок да. Жанагы договор аренда выкупта аялын таанытат да. Анан таксопарк менен соттошкондо булар кол коюп берген, алган адам өзү миниш керек депчи. Тигилер Ошого такайт. 600 миң 1 миллион алат да. Алып туруп анан ошого тактап туруп эле машина алып коет. Кол коюп берген да бар жогундачы, кол коюп берген. Эми анын закытын алып келип, жана чогуу жашаган жөнүндө справкаларды алып келип, ошонун негизинде эми биз соттошобуз. Бирок бул татаал узагыраак, мындай үзүлбөгөн өмүт деп коет го. Бирок мындай учурда бизде практикада биз уткан иштер бар да. Бирок кыйын. Анан биздин көп мекендештерди айтып кетейин. Мындай ишти баштагандан кийин
токтоп же артка таштайлат да. Ушундай учурлар катталды, көп эле катталат. Анткени сотрудниктер менен сүйлөшкөндө, экинчи тарап менен сүйлөшкөндө бизде азыр мода болуп кетти да, мындай биз ишти баштаганда эле арыздануучуга бир эки кавказдар чалып коркутуп атат да. Сен арызыңды ал тигиндей мындай депчи, бизге чалбайт. Анан аркага таштай берет да ошончо депчи, биз отура турган иштерден. Эң орчундуу маселе азыр каралып атат. Ошол биздин выкупты төлөп бүткөндөрдөн сырткары ВУКка бергендери да кыйнап атат да. Ушундай учурларды азыр баардыгы ВУКка берген деп атпайбы? Бирок кыргыз мекендештердин ошол ВУКка бергендер да күйүп кеткендер көп. Мен азыр ошол иштерди карап атам. Көпчүлүк мына блогерлер баардыгы эле жамандап атпайбы мына? Силер арендага бергенсиңер, таксопарктар андайсыңар, силер ВУКка бергенде ушинтесиңер, тигиндей процентиңер кымбат депчи. Азыр биздин 3 мекендешибиз Кыргызстанда айласынан экөө качып жүрөт, бирөө депортация болуп жүрөт. Аларга эмне болгон? Машинасын ВУКка берген. Бирөөгө. Бул Comfort Plus, жанагы Toyota Camry, Optima машиналары ВУКка бергенде биздин кыргыз жаран алган да 1 миллион берип алат дагы, бузулду, тигиндей мындай дейт дагы. 1 жыл аренда кайра бербей койду. ВУК нукчасынчы 1 миллион берген жок. Анан өздөрүнүн тааныш полициялар аркылуу же күч органда иштеген сотрудниктер аркылуу тигини депорт кылып берет, машинаны алып коет. Же болбосо ошол алып барып, отделениеге алып барып, пакет кийгизип, коркутуп, мына кол коюп бер деп. Ушундай учурларды биз карап атабыз. Бирок фактически сизде катталган. Фактически bizde катталган мына ушундай иштер. Анткени ошол полиция кызматкерлеринин дагы тааныштары көп да. Бар жокто Россияда, Кыргызстанда эле коррупция жок деп айта албайбыз да. Мына ушундай учурларда дагы ВУКка машина берип күйгөндөр дагы көп келет да. Мага мисалы Биздин мекендештердин арасында. биздин мекендештер ошо бирөөлөргө салып берет. Мондагы мисалы үчүн машинасын УККка алат да акчасын төлөбөш үчүн. Мен сага машина сатып алганмын деп эле, мындай 1 жыл жала жаап, мен сага калган наличка бергенмин деп эле. Тигилердин таанышы болгондон кийин иш козгоп коет да. Анан айласыдан адвокат издешет, башка издешет. Мына ушундай учурлар катталып, ошо бизге келип атат да, мына ушуларды. Анан ошолордун деле булар ойлогон да жанагы депорт болгон жигитти дагы келе албайт депчи. Мен андайларды биз ошол сүйлөшүп, мындай сот эгерде кылмыш ишин козгойт, сначала биз доверенность менен ал жигиттин көрсөтмөсү керек да. Ошон үчүн биз инициатор тарап менен сүйлөшүп, биз ошол выдворенияны убактылуу токтотобуз. Ошол сот выдворениясы башкадан болот. Ал жөн кеттиби же паста болуп кеттиби, аны дагы мындай такталып жерлер бар да. Бирок биз ушул нерселердин акыркы ушул бизге каралган айдоочулардын ушул тармакта таксисттер айтат. Биз ошол маселесин карап атабыз да. Бул реклама эмес, бул жөн эле мындай айтканда бул жол айтып коеюн. Башка юристтер деле ушул ыкманы колдонсо болот да. Мына урматтуу мекендештер, көрдүңүздөрбү? Муну менен сөздүн аягында эмне дейбиз эми? Чет жерде жүрөбүз, чет жерде баарыбыз үй алалык, үй жай кылалык, машина алалык, үй бүлөнү багалык деп келдик. Бири-бирибизди кыргыздар алдабастан, адал иш кылсак, Кудай буйрса, жана анда узакка чейин барабыз да. Орустарда жакшы сөз бар. Тихо едешь, дальше будешь деп. Ошондуктан биз дагы кыргыздар өзүбүз ынтымакта болойлу, бири-бирибизди алдабастан, кыргыздан кыргыз корко турган заман болуп калыптыр азыр Москвада. Кыргызга ишенбей турган заман болуп калыптыр. Ошондойдон алдын алып, не иш кылсак дагы мыйзамдуу кылып, өзүбүзгө жана туугандарыбызга же болбосо дос жарга айлана чөйрөгө зыяны тийбей турган иштерди жасасак, Кудай буйрса башкаларга дагы үлгү болот. Эми бул жигиттерди чыгарганын себеби эмнеде? Ушул жигиттердин башынан өткөн окуялар башкаларга сабак болсун деген жакшы ниетте чыгарып атабыз. Бул инибиз дагы өзү макул болуп интервьюсун берип атат. Эмнеге? Мага окшогон жаштар башкалардай болуп, биздей болуп алданбасын, башкаларга сабак болсун деген жакшы ой менен чыгарып атабыз. Ошондуктан биздин видеодон ушул интервьюдан анча-мынча кычыктарды издебестен баарыңыздар керек болсо мына юрист агабызга кайрылыңыздар. Жогоруда айтып өттүк, эч кандай реклама эмес, болгону туура маалымат. Буну жигиттин окуясын угуп алып, мен мисалы аябай таасирлендим. Эмнеге алар айдап жүргөн ишин даже мисалы жумуш менен кетип аткан ишин токтотуп коюп туруп анан алып барып тураяка токтотуп койгонго алардын негизи акысы жок. Бирок эми биз баягы чет жерде жүрөбүз, мигрант болгондуктан дагы булар ошондой анча-мынча жерден биз мыйзамды билбей калсак, ушундай жолдорго барып коюшат экен. Ошондуктан өтө этияттык менен мыйзамды бузбастан акырын эмгектенип, тынч, эсен-аман иштеп, баарыбыз өзүбүздүн мекенге жеткенге Алла таала насип кылсын. Өз убагында кайрылса, мунун маселеси 2-3 күндө чечилмек да. Өз убагында кайрылып, жок дегенде кеңеш алып алса, биз мындай жол жобосун көрсөтүп коебуз. Ушул сөзүн да акырында айтып коеюн. Акыркы күндөр биз сотто катышканда дагы, тергөөгө очный ставкага дагы барганда, ошондой эле
отделение полицияга барганда ошол сотрудниктер деле жергиликтүү калк айтат, силер кыргыздар баштагыдай ынтымак болбой калган. Мына камалгандардын эң көпчүлүк кыргыздар бири-бирин каматкандар. Бири-биринин буюмун урдагандар, бири-бирин тоногондор. Айрыкча мына документ жасагандарга дагы эмне дейбиз? Мага көпчүлүк суроо берет. Документ жасагандар эмне кылса болот деп. Оңолуп кетсин деп дуба эле кылабыз азырынчачы. Бирок документ жасагандарды эле тазаласа болот бир жумадачы. Бардыгынын данные бар, акча которулган чектери бар. Бирок айласыз да биздин мекендештер. Ошолор жаап салса кимге кылдырат? Ал дагы бир пока мүмкүнчүлүк болуп турат да. Мен ушуну туура анткени кыргызды каматканды мен колдобойм да, ачык эле айтайын да. Бирок жоопкерчиликти дагы алыш керек, этият болуш керек. Анткени документ жасагандар көп жасап туруп эле, мисалы үчүн 100 жасаса, ошонун ичинен 30-40ты жасалмас киргизип атат. Же болбосо базага кирбей эле оригинал печаты менен жасатып, ошодон биздин көп мекендештер күнүнө канчадан мекендештер соттолуп атат. Жасалма жасап берип койгондор 327 кылмыш кылып Сахарада 2 айга чейин жатып атышат. Анын азабын туугандар тартып атат, башкалар тартып атат. Ошол мына документ жасаган адамдар камалды, адвокат издеп, туугандары ата-энеси келип ыйлап атат. Трудовой договор жасагандар деле ошондой болуп атат. Ошого неменин медалдын эки жагы бар дейт. Ошо кыргыздар ынтымак болойлу, бир болойлу. Анан кээ бир учурда ошол көбүнчө аз юристтерге нааразылар деле көп, адвокаттарга нааразылар деле көп. Баасынан деле нааразы болгондор бар. Мен айтайын, ошол биздин конторада эң арзан баа бизде. Мисалы үчүн мына жигит өзү отурат. Бул жигит болгону башында 5000 берген. Анан бүткөндөн кийин бул 10.000 берди, ушундай берди. Бул 3 жолу чыкканга бул мындай башкалар чыкпайт да, ачык айтайын. Ордерле өзү налогу 7.000-ден 13.000ге чейин турат да. Буга ордер колдонгон бул жигиттин ичинечи. Мына ошондуктан айтып кетейин, сөзсүз эле мындай акчам барса мындай кымбат айтып тигиндей айтпасын деп бардыгын көрүңүздөр. Мындай эң арзан баа бизде. Анан биздикилер бекер дейт да көбүнчөчү. Бекер деле биздин мамлекеттик кыздар бар. Неме кызматкерлер бар. Элчилик бар, миграция бар. Мен көбүн айтам. Элчиликке баргыла, миграция баргыла, рекламадагы эң күчтүү юристтер баргыла. Эгерде ошондо жумушуңар бүтпөй калса бизге келгиле. Ачык, акырында бизге келип чекитти биз коюп берели. Андан сырткары мына кийинки берүүлөрдө мен дагы сени сотко чакырам. Сотко барып биздин мекендештер сотко чакырам деп. Жок, сотко барып биздин мекендештердин ошол абалын көрүп, мына сот кандай болот, бир мындай көрүп, мына элге маалымат ичине кирип эми уруксат алабыз. Уруксат алып берем, мен сага атай алдын ала арыз жазып, бирок кирип көрсөтүп, ошону алдын алып чыгарсак мекендештерге жакшы болот да. Мени ачык эле айтайын, элчиликтин кызматкерлери, ошондой эле Москвада адвокат, юристтердин көбү жаман көрөт да. Неге жаман көрөт? Анткени алар 80 миң, 100 миң деген ишти биз 10-15 миңге бүтүрүп атабыз да. Анткени элдин кыйналганын, элдин иштегенин ошонусуна да караш керек да. Эгерде бир жыл сапражный калсак, анда ошо 20-30 миңге чейин. Мен ачык эле айтам, биздин услуга мына келсе конторагадачы 20 миң, 30 миң айланасында болот. Эгерде лишение прав жана 12-26 отказ берет го, ошондо болсо гана 7-8 сот болот андачы. Ошондо гана 60 миңге чыгышы мүмкүн. Кайра сот болгон. А так биздин услуга, мен бардыгын айтып кетем. Бессрочный запрет болобу, жана судебный иштер болобу, депортация болобу, 20 миң, 30 миң айланасында, андан ашпайт. Башкаларга окшоп мен коркпойм. Анткени эмне үчүн ачык айтам? Анткени кече жакында ушундай учурлар катталды. Бекер эле бүтө турган ишти биздин кыргыз юристтер, мен юристмин дегендер коркутуп 20 миң бересиң, даже 200 миңге чейин сураган учурлар катталды. Эгерде жасалма айдоочулуктун күбөлүк менен түштү адам, болгон адвокаттын кереги жок. Мамлекет адвокат берет, 15 миң рубль штраф менен бүтөт. 2 ай тергөө болот, сот болот, как положено. 15 миң штраф, анда адвокаттын, юристтин кереги жок. Штрафты төлөйт, анан кайра чыгып эмгектенсе болот. Боло берет. Андан сырткары взятка боюнча 10 миң рубльга чейин 5 миң береби, 3 миң береби, 10 миң береби, 10 миң рубльга чейин камалбайт, ал дагы штраф менен бүтөт. Мына ушундай учурда жүгүрүп барып эле тиги адвокатка ала коюп 200 миңге кредит ала коюп бизге кайрылат да, мына ушундай учур катталды депчи. Мен кааласаңар алар деле келип мына видеосу бердирип коем. Анткени мен ошондойдон колум көп бошо калат да. Кылмыш иши боюнча мен акча албайм. Ачык айтайын, бекер консультация берем. Бизде адвокаттар бар, башкаларга караганда арзан. Мисалы үчүн башкалар 150 миң десе, биз 70-80 миңге ошону чүп беребиз. Башкалар 200 миң десе, биз 120 миңге өзүбүздүн ошол коллега адвокаттар бар, ошолор менен чогуу биргеликте сүйлөшүп беребиз. Мен өзүм
уголовный иштерде ПТП ушулардын укугун коргойм. Андан сырткары административдик иштерде укук коргоочу болуп иштейм. Департация, выдворение, ошол ГАИге түшкөн дөтө боюнча мен өзүм ушуну иштедим. Уголовный иш боюнча атайын бизде 10 жыл, 20 жыл стажы бар. Өзүнүн адистери катышат да. Анткени врач десе эле жентип айтып кетпедимби? Бирөө башты карайт, бирөө стоматолог. Азыр эми мындайда юрист деле эле бир эле сизди көргөзүп атабыз да биз эми бул жерде. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде негизи 6 адам дедиңизби? 5 адам. 5 юрист бар экен. Башында жетектеген Чынарбек агабыз, анда сырткары дагы тармакка бөлүнгөн 5 адам бул жерде офисте отурат экен. Ошондуктан мекендештер сөзүбүздүн аягында жыйынтыктаганча эмне дейбиз? Чет жерде жүргөндө ынтымактуу бололу, эч качан бирибиз каршы барбайлы. Юридикалык жактан жардам керек болгон болсо, мына агабызга жаза бересиздер. Кудай буюрса экранга номерлерин коюп коебуз. Кандай тартипте болот, бардыгын агаларыбыз өздөрү сиздерге түшүндүрүп берет. Ар дайым тынччылыкта, аманчылыкта өзүбүздүн элибизге, жерибизге, ата энелердин алдына аман эсен жеткенге Аллах таалам насип